Маалыматтын көптүгү жана ачыктыгы адамдар үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачканы менен бир катар чоң тобокелдиктерди, чакырыктарды дагы жаратууда. Санарип технология доорунда ар бирибиздин телефон, компьютер жана башка каражаттарда канчалаган маалыматтар сакталган жана алардын коопсуздугу корголгонбу деген суроо келип чыгат. Бирок бул чакырыктын өзү дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, анын аркасы менен кибер жана маалыматтык коопсуздук багытындагы жаңы кесиптер пайда болууда. Алардын айрымдары туурасында бүгүнкү сабакта сөз болот. Кибер жана маалыматтык коопсуздук. Азыр сен колдонгон баардык маалымат, сүйөккө музыкаң болобу, банк эсебиң же жеке маалыматтар камтылган документ болобу, айтор мунун баары интернет желесинде же смартфон, компьютериңде сакталган. Alibaba интернет дүкөнүнүн негиздөөчүсү Джек Ма айтмакчы, маалыматтар топтому бул жаңы нефть. Ал эми мына ушул баалуу маалыматтардын купуялуулугун сактоого жооп берген адис бул маалыматтык коопсуздук адиси. Ал компьютерде, бири-бирине туташылган компьютердик тармактарда жана тышкы маалымат сактагыч булактардагы маалымат топтомунун купуялуулугуна жоопту. Ал эми электрондук формада сакталган баалуу маалыматтарды болсо кибер коопсуздук адиси коргойт. Бул адис аны менен катар интернеттеги эсептик катталууларды коргоп, ар кандай вирустардан, интернет шылуундуктан, маалыматтарды бурмалоо жана уурдоодон, кибер чабуулдан коргоонун чараларын көрөт. Кибер чабуулдун азабынан адамдар, компаниялар, ал турсун бүтүндөй мамлекеттер жабыркап, чоң финансылык жана репутациялык чыгымга кептелишет. Мисалы 2017-жылы Петя зыянкеч программасы Европа, АКШ, Австралия, Россия, Украина, Индия жана Кытайдын жеке компания жана мамлекеттик органдардын сайттарына чабуулга алып, анын кесепети $10 миллиард бааланган. 2021-жылдын апрель айынын башында болсо Facebook социалдык түйүнүнүн 106 өлкөдөгү 533 миллион колдонуучусунун жеке маалыматтары ачыкка чыгып кеткени белгилүү болду. Бул деген колдонуучулардын аты жөнү, биографиялык маалыматтары, электрондук почта даректери. Мындай кибер чабуулдардын алдын алган бир катар кесиптер бар. Алардын бири антифрод аналитик. Бул банк тармагы жана финтех компанияларда керектүү болгон адис. Антифрод аналитик жеке жактардын финансылык онлайн операцияларынын коопсуздугуна жооп берет. Мисалы, онлайн банк кызматын колдонууда кардардын жеке маалыматтарынын сыртка чыгып кетпөөсүн тескейт. Ошондой эле күмөндүү операциялардын алдын алыш үчүн колдонуучулардын сатып алууларын анализдейт. Reverse engineering боюнча адис же код аналитиги программалык колдоолордун кибер чабуулдардан болгон зыяндуулугун аныктаган адис. Маалыматтык коопсуздук боюнча инженер компания кызматкерлери үчүн маалыматтык коопсуздук боюнча тренингтерди өтүп, сунуштамаларды берет. Андан тышкары бул адис маалыматтык коопсуздук инструменттерин баалап, аны иштете турган адистерди тандоого жардам берип, маалыматты коргоо жаатында административдик жумушту аткарат. Кибер кылмыштарды иликтөөгө адистешкен атайын кесип бар. Аты айтып тургандай эле бул адис компьютердик жана финансылык кылмыштарды иликтеп, маалыматты уурдоого мүмкүндүк берген издерди таап, маалыматтарды коргоонун кайсыл этабында ката кеткенин аныктайт. Пентестер же аудитор бул маалыматты коргоого ала турган системаны сыноодон өткөргөн адис. Ал маалыматтар топтомунун коргоо системасынын чабал жактарын аныктап, аны күчтөндүрүүгө жооп берет. Маалымат топтомусуз азыр бир дагы адам өз жашоосун элестете албайт. Соңку 10 жылда эле маалыматтар топтомунун дүйнөлүк көлөмү 50 эсеге көбөйгөн. Демек бул маалыматтарды коргой турган адистерге дагы суроо талап өсөт. 2027 жылга карата кибер коопсуздук жана маалыматтарды коргоо боюнча дүйнөлүк базардын көлөмү $326 миллиард жетмекчи. Андыктан сени эсеп иликтөө, тергөө, коргоо жаатындагы кесиптер кызыктырса, анда кибер коопсуздук боюнча санарип кесиптерге көңүл бурсаң болот. А биз болсо кийинки сабактарда азыр суроо талап чоң болгон IT жана санарип кесиптердин башка түрлөрү жөнүндө айтып беребиз. Биздин сабактарды көрүп, сен санарип дүйнөдөгү өзүңө жакын кесипти тандап аласың деп ишенебиз. Анткени азыр үйдө отуруп эле дүйнөнү багындырган заман келди.